2019 мен аябай чоң жаракат алгам. Жаш бала болуп, мен бүгүнкү күндө ойлонсом шашкан экенмин ошондо. 6 ай деген көрсө көздү жумуп ачканга чейин өтүп кетет экен. Минимум 6 ай срок берген, мага 6 айдан кийин восстановление болсун деген. 6 ай мага бүгүнкү күндө 60 жылдай сезилген, ошондо өтпөй калыштай. Качан КВРга кирем, качан күрөшөм, качан деп жүрүп, осу мен еще хуже травма алып. Травма в целом тренировочный процесстен сырткары болгон, то есть тренировкада болгон эмес, башка жерден алгам. Бирок ошо травманын айынан шашып жүрүп постоянно тренировкадан кайта еще күчөтүп алып, в целом где-то 1,5-2 жылдай восстановление болгом. Кыйынчылыктар жөнүндө айтып кетсем, ошончо кыйынчылыктан кийин мен барып олимпиададан результат көрсөткөндө мен өзүмө айткам ошондо. Иншаллах бул кыйынчылыктарды кийин балдарыма, неберелериме, досторума бир күндөп, 2 күндөп айтып бере турган, рахат менен айтып бере турган күндөр болду. Анткени действительно мен үчүн аябай кыйын күндөр болгон. Оор болгон, что финансово, что морально. Бирок ошол кыйынчылыктардын баарын өтүп, анан олимпиададан результат көрсөткөндө мен өзүмө аябай ыраазы болгом, Аллах Таалага да ыраазы болгом. Көрсө ушундай ар бир кыйынчылыктын артында жеңилдик бар экен деп. Жана ошондой эле ошол кезде мага мамлекет көрсөткөн жардамга мен бүгүнкү күнгө чейин ыраазымын. Мен травмадан айыгып чыкканда күн, түн уктасам, турсам ошо мамлекетке өзүм карыз сезет болчумун. Мамлекет мага чоң жардам берген. Ошо мамлекеттин алдында чоң карызмын деп туруп, өзүм жумушума дагы 2 эсе, 10 эселеп ответственный подход кылат болчумун. Анткени мамлекет менден чоң үмүт кылып, мага ошончо вкладывать эткен. Ошо мамлекеттин, элдин, жердин ишеничин, намысын коргойм деп күн-түн ошону ойлонуп жүрүп, аябай напряженияда тренировка кылат болчумун. Мен бүгүнкү күндө ойлойм, ар бир инсан жалгыз өзүн ойлобой, өзүнүн бир туугандарын, жакындарын, ага ишенип турган элин, жерин баарын ишеничин акташ керек. Ошондуктан мен олимпиадада финалга чыкканда бир эки плечомон чоң груз түшкөндөй рахат алгам.